мына эже мисалы могу промофлоуду бастык. Басканда күйөт азыр. Мына меники уже иштеп атат. Сиздики мына вход деген жерге входду басып өзүңүздүн почтаңыз менен киресиз. Анан управление аккаунтами дегенде сиз плюсту басасыз да, меники толтурулуп калбады, сиз плюсту басасыз дагы, анан логин, парольду басып коесуз да, өзүңүздүн Инстаграмда логиниңизди жазасыз, анан паролуңузду жазасыз, анан окей деп коесуз. Все. Меники бар. Анан кийин жазгандан кийин могул сарыны басасыз дагы. Меники азыр отменить задание, поставить на паузу деп коеюн. Так. Мына, например, могуну тандадым. Мону басабыз дагы, мына выполнить подписку, лайкинг, отписку деген бар. Анан ошо, например, сиз подписка кыласыз, аудитория аккаунта дегенди биринчине тандайсыз. Анан могу видите сюда ссылку дейт. Кайра чыгып туруп Инстаграмды басып, азыр. Мына, например, могу популярный, могу каприз бутик деп коелу. Ой, чыгып кетти. Азыр. Мен ушу телефонум вообще глючтетип калды. Мына каприз бутиктин немесине аккаунтуна кирдик. Анан мына мягында көп экен, анан могу 3 точканы басабыз дагы. Скопировать URL профиля деген бар. Ушуну басып туруп, скопировать эттик. Кайра чыгып туруп, мияка келип туруп, басып туруп, ставить дейбиз. Ошол жанакы каприз бутиктин немеси, адреси чыгып калды бизге. Окей. Азыр могу поиск болот дагы, пользовательди издейт. Анан сбор аудитории, анан очередь кылып, азыр подписка башталат. Все, старт задание деп жазылып калды. Могу ылдый жагында көрүсүзбү? Ылдый жагында старт задание болуп калды. Анан азыр уже подписка башталат. Вот. Подписка кыла берет. Башталат азыр. Анан кийин мол 875 деген бул сиздин монетаңыз. Активировать код пополнения баланса деген. Мен сизге код бердим го. Ошону басасыз. Ошоға мону жазсаңыз, сизге 1000 монета берет. Ошоға жазып туруп отправить деп койсоңуз, сизге 1000 монета берет. Анан кийин бул жактан директ рассылка дегенди көрүп атасызбы? Ошо директ рассылка дегенди басасыз дагы. Анан неме жазасыз. Бүт каждый подписчикке, ким сизге өзүңүз подписка кылса кайра, ошого сообщение жиберет. Ошон үчүн сиз мону басып туруп шаблон жазасыз. Плюс деп туруп, например, мен азыр редактировать. Мен атым Мерим тигил бул деп жазган. Анан кийин жазып туруп, азыр айтам. Мыяктан сообщение новому подписчику, сообщение при взаимной подписке. Мына монтип туруп шаблонду тандап коесуз дагы, күгүзүп коесуз. Все. Мыяктан шаблонду тандап туруп, күгүзүп коесуз. Болду. Жаңы сизге ким подписка кылса, ошолорго автоматически өзү сообщение жиберет. Ошол ушундай сонун неме бар. Дагы кимге керек болсо мен ошондой коддорду берем, мыяктан 1000 кылып коесуз. Ошентип ар кандай көрүнүшпү, толтура аккаунттарды коштосо болот. Бияка добавить деп койсо дагы кошо бересиз, ал да иштей берет. Ишилип жыргал. Так, анан дагы эмнеси бар? Мыякта отложенный постинг деген бар. Отложенный постинг деген бул сиз сүрөт чыгарасыз. Например, бүгүн 17-си понедельник. Понедельникти басасыз дагы ушул күндү. На плюс понедельник 12-де, например, 12 болоюн деп калды. Добавить место, добавить описание, добавить комментарий. Добавить фото десез, скопировать с аккаунта дегенде болот да. Анан, например, мен өзүмдүн аккаунтумдан бир сүрөттү тандасам, бир аздан кийин ушул сүрөт чыксын депчи. Мыягында 3 немени басып туруп копировать ссылку деп коем. Копировать ссылку деп мыяка ставить деп коем. Выполнить. Все. Бул азыр загрузка болот дагы. Мына сүрөтүм да чыгып калат, сүрөтүмдүн астында болгон сөздөр да чыгып калат. Анан ошону сохранить деп коем. Все. Бул эми 12-де, азыр 11:30 болду. Бул азыр 12-де өзү эле сүрөтү менен астындагы сөзүн чыгарып коет. Ушинтсең да болот. Так что сонун
программа. Ошону башкаларга да неметесиз. Башкаларга сунуштайм десеңиз, өзүңүздүн командаңыз бар болсо, мыякты басып туруп, азыр мону басайын да. Басып туруп, бонус 1000 подписчиков за приглашенного друга дейсиз дагы. Ошону басып туруп, момундай неме сизге бергендей сообщение болот. Копировать в буфер обмена дейсиз. Андан кийин, например, WhatsApp'ка кирип туруп, азыр, например, мен сизге жазам. Мен сизге промофлоу деп коем, анда атыңызды билчү эмесмин. Анан ушинтип ставить деп коесуз. Все, көрдүңүзбү, сизге ушинтип келип калат. Ошол. Жакшылап колдонуп алыңыз, үйрөнүп алыңыз, анан директор болбосо директор болуңуз, иши кылып өссүң.